Саламатсыңарбы балдар? Силер менен мен Паязова Зейнура. Балдар, биз бүгүн адамдар менен кандай мамиле кылуу керектиги жөнүндө балдар тарбиялык сабак өтөбүз. Тарбиялык сабагыбыздын темасы кимге кандай мамиле кылуу керек деп аталат. Сабакка даяр болсоңор, бардыгыңар көңүл бургула. Мамиле деген эмне? Деги эле мамиленин канча түрү бар? Мамиленин балдар ар кандай түрлөрү бар. Мисалы үчүн жеке мамиле, чыныгы мамиле, туруктуу мамиле, убактылуу мамиле, келишим менен түзүлгөн мамиле болот балдар. Азыр биз балдар эң негизгиси үй бүлөдөгү мамилени айтып кетким келип тур. Себеби үй бүлөдө ата менен баланын ортосундагы, эне менен кыздын, ага менен ининин, эже менен сиңдинин ортосундагы мамиле бекем болуш керек. Алардын баардыгы ынтымактуу болуш керек. Коомдук жайларда, мектептерде, үй бүлөдө бар адамдар бири-бири менен мамиле түзүүдө өтө этият болуу керек. Улууну урматтап, кичүүнү ызаттап, ар дайым жакшы инсандар болсок, анда биз сөзсүз көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Улууну урматтасак балдар, кичүүдөн сый көрөт. Андан кийин балдар достукка дагы аябай бекем болуш керек. Дост менен мамиле түзүүдө дагы өтө мындай жоопкерчиликтүү болуш керек. Досуңдун ким экенин айтсаң, мен сенин ким экениңди айтып берем деген да сөз бар. Эми тапшырма балдар силерге. Эң жакын досторуңдун сага болгон мамилеси, кайсы адеби жагат? Ал эми бүгүнкү сабак сага жактыбы? Эмнеси менен жакты? Кандай чечимге келдиң? Сак саламатта калгыла балдар.